Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу жүрөгү мээримге толгон, жоомарт, берешен инсандар. Биз Ак Ниет Аманат коомдук фонду Кудай буйрса 2018 жыл август айында түптөлгөнбүз. Кудай калса быйыл август айында толук 2 жыл болот. 2 жыл аралыгында Алла Таала бизге канчалаган бир ат көтөргүс жумуштарга себепкер кылды иншалла. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Мына ошол колдоп аткан элибизден Алла Таалам 2 дүйнө разы болгон болсун, 2 дүйнө бактылуу өмүр берген болсун. Урматтуу мекендештер, биз 2 күндөн бери, 3 күндөн бери, көп күндөн бери ушул муктаждар комплексинин жумуштарын сиздер менен бөлүшө албай атабыз. Көп бир туугандарыбыз улам сурап, кандай болуп атат, эмне болуп атат, эмне жаңылык, кыжалат болуп сурагандар көп. Бизде өтө сонун жаңылыктар бар. Бирок, урматтуу мекендештер, мен азыр сиздерге бүгүн быйыл биз эң алгачкы жумушубузду 8 майда баштаган экенбиз, 2 этаждын стенасын. Мына ошол күндөн тарта 2020 жылдын бүгүн 15 июлга чейин курулуш стройка багандай токтоосуз кетип келатат, Кудай буйрса жүрүп атат. Мына бүгүнкү күнгө чейин канча каражат кетти, ошонун бардыгын мен сиздерге кыскача отчет берип кетсем. Урматтуу мекендештер, мен биринчи Алмаздын маселесин бүтүрүп алсак. Алмаз, салам алейкум. Тайыр, салам алейкум. Атабеке, кандайсыз, жакшысызбы? Салам алейкум. Атабеке, Кудай буйрса, бригадасы менен 4 күн, 5 күн үйлөрүндө дем алып калды. Жакшы эс алып келдиңиздерби? Жакшы. Себеби Атабеке 2 этаждын тиникесине сиз бардыгын даярдап койгонсуз. Мына тиникени эле кага тургандай кылып рейкаларды, тактаны даяр кылып койгонсуз. Бирок тилекке каршы ушул тиникени алып берем деген бир агабыз, өзүм Карамарттан болом деп Россияда жумуштайт экен, байланышып бизди аябай сүйүндүрүп кубандырды эле. Ден соолугуна байланыштуу ошол агабыз бүгүнкү күндө 3 күн мурун мага байланышкан. Медер Кудай калса 4 күн, 5 күн мурун байланышыптыр. Медер Кудай калса жардам беребиз, салабыз деген. Кайра эртең байланышам деген, эртеси дагы байланыша албай. Балким бир жумуш болуп калды, балким бир нерсе болуп калды, билбейм. Аман эле болсо болду. Кудай ден соолугун аман кылсын, эң башкысы. Кичине ооруп сырколоп да алган экен. Анан ошол бир тууганыбыз дагы ушул тиникесин так айтып койбоду. Же Медер алып берем деп атты, же алып бере албайм деп койбоду. 4 күндөн бери күтүп отук. 4 күн аралыгында күндө кечки амал бир маал жамгыр жайт. Урматтуу мекендештер, урматтуу агабыз, эгерде көрүп аткан болсоңуз, негизи эле бардыгыңыздарга мен айтаар элем, биз эч кимге негизи кап болбойбуз. Мындай кылсаңыздар, урматтуу мекендештер, сиздер эч качан бирөөгө атаңдашып, өзүңүздөрдү мажбурлабаңыздар. Өзүңүздөрдүн жашоо шартыңыздар туура келбей атса дагы, курнамыз кылып өзүңүздөрдү кыстап мажбурлабаңыздар. Анан канча инсандар бул жерге муноосун алып берем, бунусуна жардам берем, мынандай кылам, усталарга обед кылам деп ошол нерсесин кылбаган инсандар дагы бар. Үмүткөр жаман да, бир туугандар, үмүткөр жаман. Биз ал инсанды күтүп калабыз да, ал инсанды күтүп башка иштерден баш тартып туруп каласың. Ошол убакыттарда жанагы бир тууганыбыздын жообу келбей калат экен. Ошого биз негизи капы болбойбуз. Ачык эле жообун эле айтып койсоңуздар болду. Ушундай болуп атат десеңиздер, биз эмнеге капы болмок элек? Биз сиздерди мажбурлабай албайбыз. Ошондуктан капа да болбойбуз. Эң башкысы баягындай так отчетун эмесин берип койсоңуздар. Урматтуу мекендештер, бирок баягы сөз бар го. Чуркагандык эмес, буйругандык дейт. Мен 4 күндөн бери кыжалаттамын. Улам статусума коем, мынакей жамгыр жаап атат, караңыздарчы ушунун үстүн жаап алсак экен. Караңыздар, күмбүр көлүп атат. Муну 2 этаждын астында кирпич бар. Кирпичтин ичи сырты шыбагышып алды. Мейли жыгачы косуу болсо мейли, шыбак жамгырда куюлат. Андан сырткары 2 этажга толугу менен кран менен лай басылган, урматтуу мекендештер, 36 000 сомго. Бул жерде деген бардыгы элдин аманаты. Ошол элдин аманаты жамгырга, жаанга бандай бүгүнкү күндө көрүп атасыздар, мына Баткендерде нөшөрлөп сел каптап атат, көлдө ар нерсе болуп атат деп Кудай сактасын. Ушундай болуп кетип бир элдин аманаты агып түшүп калбасын, элдин астына бул нерсени ким жоопкерчиликти алат деп баягындай чочуп, кыжалаттын үстүндө жүрсөк, урматтуу мекендештер.
Кечкамал кайра эле мага ошол телефондо байланышуу болду. Өткөндө таштамайын алып берди эле. Айтпай эле коюңузчу деп аябай мага дайындады. Медер ага ушул нерсени экөөбүз колго албайлыбы деп мен тиникесин азыр Атабекке эсептептирдим. Атабекке канча квадрат метр тинике? Квадрат метр 235 бул метр, Квадрат метр тиники. Азыр тиники 260 чыкты. Азыркы тиникелер 0,90 рабочий таза, билесиз. Ошондо Рабочийси менен 260 квадрат. 260 квадрат бул 2 этаждын тиникесин, Андан сырткары артына фронтон тиникелери бар, Фронтону бар. И тормозной эмелери бар. Тормозной тиники держатель бар. Мен бул жерде кыскасы урматтуу мекендештер, мен ушул тиникенин өзүн жакшы талышнасы 4түк жакшы тиникенин акчасын эсептесем, ошол бир 100 000 сом эсептеп жүргөм. Мына ошол бир тууганыбыз өзү аял киши да, өзү аял киши. Мына Медер ага ушул нерсени экөөбүз бүтүрбөйлүбү деп 85 000 сом акчасын азыр дагы которуп коюптур. 85 000 сом акчасын караңыздар, урматтуу мекендештер. Мен ошол кыз балдар жардам берип атканда мен дагы жаман баягындай кызыкча эле абалда болуп калдым. Мен дагы бул нерсени айтпай эле коеюн дегем, бирок толук эле айтып кое берейин. Биз дагы мен өзүм жеке жаныман 50 000 сом акча кошуп, ошондо 135 000 сомдук азыр сырттарына бүт тиникелерин кошуп 135 000 сом азыр биз растадык. Мына ушул азыр тиникесин, тормуздарын, чатырына кете турган бүт материалдарын алып келели деп азыр Атабекени чакырып кетип баратам. Биз ошол 50 000-ди биздин Актиет Аманат YouTube каналы монетизацияга уланган. Биздин ошол каналыбыз айына канча дагы чексиз эл канча көп көрсө ошончо көбүрөөк долларга иштейт. Биздин каналдарыбыз эл канчалык көп көрсө акча иштейт. Мен чындыкты айтып коюшум керек. Мына мен ошол каналдын иштеген акчасынан мен азыр 50 000 сом акча синимайт этип, жанагы бир тууганыбыз салган 85 000 сомду кошуп, Кудай кааласа азыр иншалла тиникесине кетип баратабыз. 135 000 сом азыр тиникеге растадым иншалла. Ушул жетип калар, азыр барып көрөйлү. Мына ушундай урматтуу мекендештер, мен андан сырткары бир кыскача отчетумду берип кетейин. Атабекке 28 майда экинчи этаждын дубалын бүткөн экен. Экинчи этаждын дубалына 114 300 сомдук материал кетиптир. Устакысы 88 800 сом акча экен. Жалпысынан кирпичке 203 100 сом акча расход болуптур. Сесмопоиз колонна бетондоруна 114 000 сом материал болуптур. Устакысы 37 600 сом. Кошкондо 151 000 сом сесмопоиз колонналарына кетиптир. Монолитке 81 950 сомдук материал кетиптир. 29 000 сомдук устакысы менен кошкондо 110 950 сом болот экен. Андан сырткары бүгүнкү күнгө чейин экинчи этаждын чатырына, жыгачтарына, баягы Иркутскден келген, жардам берген элдин жардамынан сырткары биз алган жыгачтарыбыз жана материалдарыбыз майда чүйдө бардыгы ушундай рейкалар жана башка скоба көп нерселер алынып, ошонусу 124 153 сом болуптур. Жалпысынан Атабекке бүгүнкү күндө биз расход кылган устагы кызмат акысы и материалына 590 3 сом Атабекке расход кылыппыз биз бүгүнкү күнгө чейин. Эми мен алмаз боюнча отчет берейин. Алмаздын бүгүнкү күндө жасалган иши, алмаздын иши 21 майда ишти баштагансыңар Алмаз, 21 майда. 21 майда ишти баштап, кече 15 июль күнү, кече 14 июль күнү толук штукатурка шыбагын ичи сыртын, анан стяжкасын, сантехникин, анан монтаж электромонтаждарын бардыгын бүттү. Мен азыр Алмаздын жасаган жумуштарын айтып коеюн, биринчи материалдарын айтып коеюн. Алмаз жалпысынан 20,5 тонна цемент иштетиптир. 410 мешок. 114 800 сом болот экен. Атабекке болсо
14,5 тонна семен иштеттир, 290 мешок. Жалпысынан бул жерге 35 тонна быйыл семен иштетилиптир. Ошондо алмаздын сементи 114.800 сом. Анан алмаз ушул штукатуркага майда чүйдө алып аткан ар бир мелочевкаларынан баштап, Ротбанк, жанагы Мила деп атат, жанагы швагына иштете турган нерселери, кыскасы мен ар биринин менде чектери бар, аларды окуп бериш үчүн көп убакыт кетет, мелочевкалары көп экен. Мына ошолору 203.000 сом акча болуптур. Андан сырткары жалпысынан бул жерге 12 зил кум келиптир, 4 камаз шагыл келиптир, 4 зил топурак келиптир. Бул алмаздыкы 44.500 сом болот экен. Жалпысынан алмаз бүгүнкү күнгө чейин 362.300 сом материалына ошончо расход кетириптир. 362.300 сом материалына расход кетиптир. Андан сырткары айнек терезелерине биз материалдарын акча бергенбиз. Быйыл айнек терезеге акча бергенибиз 65.700 сом акча бериппиз. Ошо менен алмаздын мен швагынын эмесин эсептеп коеюн. Алмаз 1,5 ай аралыкта муктаждар комплексинин ичи сыртынын бүт штукатурка швагынын квадрат метри мынакей швагы 1808 квадрат метр болуптур. 1808 квадрат метрди 110 сомдон деп алмаз экөөбүз келишкенбиз. Мына 110 сомдон көбөйткөндө 198.880 сом акча болот экен. Андан сырткары 18 комнатанын демелери бар экен. Стяжкалары жалпысы 330 квадрат метрди дагы 110 сомдон көбөйткөндө 36.300 сом болот экен. Подвалдык отдельно, душтук отдельно стяжкасы эсептелди. Бул экөөнүкү бири 7.700 сом болот экен. Сантехник 30 точка бар экен. Бүт барлыгына 30 точкан 350 сомдон 10.500 сом болот экен. Жалпысынан алмаз бүгүнкү күнгө чейин иштеген 7 баланын кызмат акысы 255.000 сом акча болот экен. Урматтуу мекендештер, 255.000 сомдон мен азыр, урматтуу мекендештер, биз алмазга өткөндө экран аркылуу 150.000 сомдук материал өткөргөн элек. Акырында 150.000 сомдон кийин балдар улам аванс алып отуруп, жалпысынан биз алмазга 173.000 сом өткөргөн экенбиз. 173.000 сом. Алмазга бүгүн биздин бересебиз ошондо 82.000 сом карызым бар экен. Туура эле алмаз? Кече бүт баарын эсептешкенбиз, Алмаз, досум, жакшы кызмат кылдыңар. 1,5 ай катуу кызмат кылдыңар. 7 бала менен аябай жакшы иш кылдыңар. Азбы көппү, Аллах Таалам берекесин берсин тапканыңарга. Балдарда наразылык жокпу? Жок, жакшы. Бардыгы жакшыбы? Бул жерде Алмаз 62.000 сом акча. Кудай кааласа 20.000 сомду иншалла жакын күндөрдө эле растап берем иншалла. Кудай кааласа. Андан сырткары Атабекенин бүгүнкү күнгө чейин жасаган жумушу бүт уста акысын өткөрүп бергенбиз. Болгону 20.000 сом карызым бар сизден, Анан чатырдын кызмат акысын эсептешелебиз. Аны бүткөндө, андан сырткары 20.000 сом бересем бар. Экөөңүздөрдөн 20.000 сомдон карызым калды, Кудай кааласа. Урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар, мына мен сиздерге бир кыскача сиздерге бир отчет берип кеттим. Эми айтып коеюн, урматтуу мекендештер. Айнек эшикке 65.700 сом. Атабекеге жалпы уста акысы, материал кызмат акысы менен биригип 590.003 сом. Алмазга жалпысынан уста акысы, кызмат акысы, могул жерде электромонтаж отдельно 44.500 сом экен. Сантехниктин материалын отдельно башка бирден алып биз 17.000 сом. Кыскасын айтканда алмаздыкы бардыгы биригип 678.800 сомдук кызмат болуптур. Алмаздын кызмат акысы, материалы кошулуп. Ошондо урматтуу мекендештер, бүгүнкү күнгө чейин 28 майдан баштап 15 июлга чейин биздин муктаждар комплексинде жалпы жасалган жумуш 1.334.000
500 сом болгон экен, урматтуу мекендештер. Мындай айтканда 1.335.000 сомдук жумуш жасалыптыр. Бүгүнкү күнгө чейин. Көрдүңүздөрбү? Эми бул акча кээ бириңиздерге аз эле акчадыр, бирок кээ бириңиздерге аябай көп акча. Бирок ошол акча менен көрдүңүздөрбү, эмне деген жумуштар бүтүп атат. Бир эле инсандын эмес, 8 үй бүлөнүн муктаждыгы чечилип атат. Мына ушундай керемет жумуштар болуп атат иншалла. Алмаз, балдарда кандай? Балдардын азыр куда калса биринчи жумушуңуздар баарыңыздар бүттүңүздөр. Мына штукатурка, швак, стяжка баардыгын бүттүп. Мына ушул жумуштун азыр силерге кызмат акыңарды эсептешип неме кылып атам. Анан балдар кече бүтүп кеткенсиңер, капачылык, наразычылык, жанагындай сөздөр кандай болгон жокпу? Анан өзүң да бир эки ооз сөз менен бөлүшүп кетсең жакшы болот. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Биз ушул жерде иштегенибизге сыймыктандык, ушул жерге да биздин колубуз тийди деп. Балдардын баары кубанычта, баары жакшы бизде. Жакшы иштедик. Бизге да насип эткен экен ушул жерде иштегени. Ошо жакшы иштеп, кечеде бүтүрүп, электромонтаждарын, сантехникасын, швагын, штукатуркасын, стяжкаларын полный бүтүрүп өткөздүк буяга. Кече бүтүп кеттик. Кыргыз элине рахмат ушунча жардам берген. Рахмат Алмаз, балдарда капачылык жок, Жок, баары жакшы. Сонун сөз болду. Мына урматтуу мекендештер, көрдүңүздөрбү? Баягындай кубанып, сүйүнүп, ушул ишке себепкер болгон кандай бакыт деп өздөрүнө мындай ыраазы болуп атышат. Анан Алмаздан мен дагы нерсени айтып коеюн. Бул 110 сомдон биз эң сонун бааны келишип алганбыз. Ушул жерге деп атайын бир сүйлөшүп алганбыз. Кудай кааласа бизден да жардам болсун деп. Андан сырткары электромонтаж бүт, экинчи этаж, биринчи этаж бардыгын мына ушул Алмаз бригадасы менен ушул жерге бизден жардам болсун деп акысыз кылып беришти. 1 сом акча алышкан жок электромонтажга. Мына ушундай урматтуу мекендештер, бизден кемчилик кеткен болсо Алмаз, Тайыр кечирим сурайм, эгерде убакыт бөлүп баягындай силерге бир көңүл бура албай калсам, балким тамак ашынан, балким башка жагынан жетише албай калсам, мени туура түшүнөсүңөр, кечирим сурайм албетте. Атабекке биз кудай кааласа ишти улантырабыз, экинчи этаждын чатырын жабабыз. Анан Алмаз обделканы кудай кааласа кайра эле жакында баштайбыз иншалла. Атабекке сиздин бригадаңызда кандай балдар? Биздин бригада балдар жакшы. Нарасыз жок. Нарасыз жок. Чын айтыңыз. Анан ушундай болуп атат, дегендей болуп атат. Азыр алып атабыз, чот ойдогудай болбой атат деген андай ойлор болбой атабы? Жок, ойдогудай жакшы. Жакшыбы? Ойдогудай болса башка жерлерде, бу жерде эмес, башка жерлерде ойдогудай болсо сразу ишти жабабыз. Токтотобуз. Бу жерде эми Аллахым мына жардам боло турган жер иштейбиз, жакшы. Баары жакшы. Жана азыр Алмаз айтып өткөндөй сиздердин балдарыңыздар деле ушул жерде кызмат кылып атканына бир сүйүнүп кубанып атсыздар. Сөздөрү менен айта албаса деле биз жүздөрүнөн көрүп эле жүрөбүз буюрса. Кудай кааласа. Анан сиздердин дагы кудай кааласа тапканыңыздарга Кудайым берекесин берсин. Үй бүлөңүздөр менен аман болуңуздар, тынч болуңуздар. Аздыр көптүр бир ушул жерде кызмат кылыңыздар. Анан урматтуу мекендештер, биз бир эле маселе эмес, эки маселеге себепкер болупбуз. Себеби муктаждар үчүн дагы себепкер болуп атабыз. Андан сырткары Алмаздын бригадасында 7 бала болсо, Атабекенин бригадасында 5-тен 7-ге чейин балдар болуп атты. Мына ошол 13, 12, 14 үй бүлөнү, мындай айтканда 14 баланы бүгүнкү оор кырдаалда, карантин убагында иш менен камсыздадык, туурабы? Мына ушуну кээ бир чындыгында мамлекет канчалаган элибизди иш менен камсыздай албайт да. Мына биз бүгүнкү күндө эки тармактуу иш алып барганыбызга да Кудайга шүгүр кылабыз. Урматтуу мекендештер, мынакей ушундай bizde азыр биз Атабек экөөбүз Кудай кааласа мына бүт материалдарды мына азыр жазып алыптыр, материалдарын алып алып, жанагы 135 000 сом акчаны алып алып, азыр Тиникеге барабыз. Буйрук экен. Мен өзүм да сүйүнүп атам. Ушунун экинчи этажына, Тиникесине кайрадан эле өзүбүзгө буйрук койгон экен деп кубанып атам. Себеби ушунча муктаждардын үстүн жаан-чачын, каарлардан, күндүн ысык нурунан, кыштын ызгар суугунан сактап тургандыгын бизге буйрук койгон экен. Аллага чексиз шүгүрлөр болсун. Мына ушундай иштер болуп атат иншалла. Сиздерге рахмат, ана Алмаз, Атабекке рахмат. Биз кеттик анда Тиникеге жөнөдүк. Биз азыр заказ беребиз, эртең жумушту баштайбыз. Анан Алмаз бир кыскача ишиң боюнча дагы көргөзүп койсоң жакшы болот. Мекендештер, азыр чындап эле дагы бир нерсени айтып кетейин. Эртең менен бир балдар, бир агабыз бар. Мендер сен жумушуңду билебиз.
сага акчаны берип коюп жардам деп кетип калыш оңой. Ал бардык адамдын колунан келет. Мен бирок ошентип кылып, ошондой кылгым келбеди. Мен атайын уста алып келип, ошол усталарды өзүм көзөмөлдөп, ушул усталар патологторун кагып берсе, мен ушул усталардын эмесине кызмат акысына мен себепкер болсом деп бир усталарды алып келиптир. Кудай буйрса ошол усталар эртең бүт эмес, 4 комнатасын ошол агабыз кылып бере турган болду. 4 комнатасынын патологун, гипсокардон. Мына ушундай инсандар болгон болсо мен буга чейин да кайрылгам. Урматтуу бекендештер, колуңуздардан келген балдар болгон болсо, досуңуздар менен биригип келип, патологторун, же абойлорун, же полдорун кылып берсеңиздер жакшы болот эле. Биз жетишпей калып атабыз. Анан балдардын кызмат акысына кыйналып калабыз кээ бирлерде. Мына ушундай агабыз Кудай калса эртең балдарын усталарды алып келет, анан иш башталат. Алмаз ишин боюнча кыскача айым алып койсом, бул автоматты сонун кылып кооз кылып койсун. Мына ушул боюнча өзүң көргөзүп койчу. Бул автомат евро монтаж деп коет, мына монтажда негизи. Ар бир розеткада, ар бир включателде бирден автомат болот. Мисалы кайсы розетканы күйүп калса, мисалы алмаштырыш керек болсо лампочка же розетка ошол автоматты гана өчүрөсүң. Алмаштырып кайра өзүн томузуп иштете бересиң. Башка жака зыяны тийбейт. Башка жагың свет жок, отуруп калбайсың. Бир эле ошол розетка өчөт. Ошо бир эле ошол розетка өчөт, же ошол лампочка өчөт, болду. Кетер. Калгандары иштей берет. Мындай автоматты канча жерге койдуң? Кай жерлерге койдуң? Мындан эми бардык, но ошондо 9 семья швейник менен эме 9 жерге койдук, швейник менен. 9 жерге Ар бир семьяга бирден коюп бердиң. Ар бир семьяга бирден болду, 2 комнатага бирден болуп. Машалла. Мына урматтуу бекендештер, түшүндүңүздөрбү? Мына спальныйдын розеткасын көтөрдүм. 2 розетка бар, 2 розетканы көтөрдүм. Кухняда 3 розетка бар. Мынакей көтөрдүм, 3 розетка. Эмелерди отдельно көтөрдүм. Спальныйга экөөнө бирөө кеткен экен, муну кайра чүрөм. Муну сырткы розетканы көтөрдүм. Спальныйдын лампасын көтөрдүм. Кухнясын лампаларын көтөрдүм. Мол коридордун лампасын көтөрдүм мынакей. Кайсы бири замканя болгон болсо, ошол эле өчөт, калгандары иштей берет. Мына ушундай монтаж болду, Кудай кааласа. Андан сырткары бүт бардыгында, баняларда, бардыгында. Анан шыбагың боюнча айтып кетсең. Шыбактарын полулуу ушундай шыбак кылдың, а? Шкатурканы пармай кылдык болушунча, колдон келишинче жакшы кылып. Стяжкаларын пармай полный. Сантехникаларын кылдык. 2 комнатага бир арстон коюлатып кылып. Ар бир комнаталарын. Ар бир комнатага бирден арстон коюлат, бирок 2 семья иштете берет арстондо. Арстондо. Раковиналар ар бир комнатага коюлуп, 2 сосед бири-бирине иштете берет. Ошондо алып койдук. Түшүнүктүү. Мынакей урматтуу бекендештер, азыр биз бир үй бүлөнүн эле эмесин көргөздүк. Кадимги эле бир эле үй бүлөнү көргөзүп койлу. Мына стяжка кирди. Жүрүңүздөр, кириңиздер. Стенасы кадимгидей эле шыбак кетти. Бул уже обойго даяр деген, отделкага даяр. Обойго сразу кете берет. Потолок гипсокардонго сразу даяр. Пол болсо сразу половой таштаганга даяр. Себеби стяжкада колдон келишинче тегиз болгон. Дагы деле ушу стандарт ишканасын бир дагы мактап кетейинчи. Мына стандарт ишканасынын Оштон атайын Элмира деген эжекебиз мынакей көрүп 6,5-7 тонна жүгүн Алланын ыраазылыгы үчүн деп бул жерде глад, грунто родбанк, андан сырткары грунтовка, кофейный клей, бүт бардыгын ушул эжекебиз 6,5-7 тонна жүгүн комплекске жете тургандагыдай Алланын ыраазылыгы үчүн деп берди. Рахмат Элмира эже, сиздей инсандар көп болсун. Мына ушундай урматтуу бекендештер, Алмаз ага да чоң рахмат. Анда эмесе, Кудай калса биздин колубузга сонун кылып көрүп бердиң. Эми обделкасын дагы өзүң бүтүрүп, бир жолу күрүштү чогуу тапшырабыз иншалла. Муктаждарга иншалла. Алла разы болсун. Урматтуу бекендештер, мен кыскача жүргүңүздөрдү дагы айтып кетейин. Могул жерде киргенде сол жакта бар летний кухня деп аткан, көрүп атасыздар. Ушул жерге биз азыр кудугун куйдуруп атабыз. Кудук. Суу сакталат бул жерде. Мына көрүп атасыздар. Бүгүн эле башталды. Азыр казылып атат. Баягы сөз барбы кыргызда? Бир адам казган кудуктан 1000 деген инсан суу ичет дейт. Ушул кудукка көп эле асылат. Азыр ойлонуп отурсам, ушул жердеги 9 үй бүлө ушул ичип аткан суусуна себепкер болсом деп көп инсандар ашынган экен. Бу дагы Кудайдын буйругу да. Былтыртан бери бир инсан мен кылып берсем деп ошол бойдон кабары жок болуп кетти. Кече бир кудук куйган уста экебиз менен сүйлөшүп, казганы, кызмат акысы бардын 15 000 сомго баалашканбыз. Уста экебиз кеткенден кийин 1 сааттан кийин көчөдөн ушул эле жерде сосед жашаган Тимур деген агабыз басып келип калды.
менде эмне жардам? Ой, жардам жок, баары Кудайга шүгүр. Кудукка эмне болот? Мына кудукта азыр жаңы эле сүйлөшүп кеттик. Канча сом? 15 000 сом. Мынакей деп туруп, Алла Тааланын жиберген экен да, буйругу экен да, караңыздарчы. Ошол Тимур агабыз ушул кудуктун кызмат акысына деп кече 15 000 сом акчасын берип кетти. Машалла, Алла разы болсун. Урматтуу бекендештер, Кудай калса кудуктагы эртеңдерден чечилип калат. Биз азыр анда эмесе, биз азыр ушул тинике алганы жөнөдүк. Жалпы жардам берип аткан элибизден Алла разы болгон болсун. Көз Азиз Асылбек бир тууганыбыздан Алла разы болгон болсун. Көз Азиз Асылбек бир тууганыбыз канчалаган элибизди ыйлатты го черкен, ыйлатты. Мага чабал ыйлап атат элибиз. Биз эмне кылабыз эми деп атат. Ушундай мүмкүнчүлүгү чектелген, көзү көрбөгөн бала жардам берип кетти. Биз эми кантебиз? Эмне деп айтаарга сөз таппай калдым дейт. Ушудан 3 күн мурун Устаз Чубагачынын өткөнүнүн эртеси Көз Азиз Асылбек жөлөк пулдарын чогултуп, орозо фитир, элдин берген орозо фитирлерин чогултуп, 100 000 сом акча арастап жүргөн экен, көптөн бери чогултуп. Ошол 100 000 сом акчасын албайм десем болбой, атасы экөө көгөрүп жүрүп берип кетти. Ал акчаны алып эле, ошол күнү дагы Кочкуртадан бир агабыз дагы 10 000 сом акчасын берип кеткен. 110 000 сом акчаны паровой отоплениянын батарейкаларын апарып ошол күнү эле төгүп койдум. Асылбекке убада бердим элем, паровойна сиздикин иштетейли анда эмесе деп. Мына ушундай инсандар көп болсун. Караңыздар. Көзү сокур инсан, көзү көрбөгөн Көз Азиз инсан акыретти карай, бейишке карай даярданып жүрөт. Алла разы болсун. Урматтуу бекендештер, урматтуу бир туугандар, аябай көп видео болду, убакыт узак болду. Туура түшүнүңүздөр, туура кабыл алыңыздар. Биздин 1 ай, 1 жарым ай, 2 айлык отчетубуз болду. Туура түшүнүңүздөр. Баарыңыздарга чоң рахмат, элибизге рахмат, элибиз колдоп атып, мынакей канчалаган чоң жумуштар бүттү. Кудай кааласа бул иштин аягына чейин чыгабыз. Ар бириңиздерди ушул иштерге себепкер кылганды насип эткен болсун. Көп инсандар сурап атат, биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун реквизиттерин сурап атышат. Биздин Ак ниет аманат коомдук фондунун Сбербанк картасы алмашкан. Эрболот Мусаевич деп чыгат. Анан Элсом номер, бурунку эле номер, Элсом байланыш WhatsApp номер 705 мен 337790. Эгер байланышып, сунуш суроолор болсо кабарлашсаңыздар болот. Мына ушундай урматтуу бекендештер, жүрүңүз анда эмесе Атабекке, биз кеттик Тиникеге, Кудай кааласа эртең үстүн чатырын жабабыз. Мен жогоруда бардыгын айтып өттүм. Туура түшүнүңүздөр деп ойлойм. Кудай кааласа урматтуу бекендештер, урматтуу бир туугандар, бүгүнкү күндө бири-бирибизге жок дегенде жакшы сөз айтып калайлычы. Бүгүн эмне деген абал болот? Анан кийин кээ бир инсандар, адамдар өлүп атса, үй деп эле безилдеп атасың деп атат. Туура түшүнүңүздөр. Мен дагы ошол үй жок инсандар үйлүү болуп калса экен деп атам. Андан сырткары дагы бүгүн биз Кудай кааласа Жалал Абадта дем алдыруучу кислородный концентратор деп коебуз, ошол аппаратка азыр аракет кылып атабыз. Биз аны элге алып чыга элек болчук, бирок биздин өзүбүздүн колдоочу агаларыбыз менен сүйлөшүп, бүгүнкү күндө бааларын тактап, анан канчаны алдырарыбызды азыр аракеттебиз. Ошол боюнча дагы кызмат кетип атат, ал боюнча токтогон жок. Элге дагы ар тараптуу кызматыбыз кетип атат иншалла. Рахмат барыңыздарга. Ассаламу алейкум.